Жайдын аптабында айымдар футболу боюнча өлкө чемпионаты башталды. Мелдеште футбол борбору Абдышата, Түштүк, Талас, Каракол жана Чүй курамалары эки тайпага бөлүнүп баш байгеге ат салышууда. Бул чемпионат өлкөнүн 7 дубанынан футболчу айымдарды чогултту. Чемпионатта 12 жаштан баштап машыккан футболчу айымдар жашыл майсаң үстүнө чыккан. 3 жылдан бери футбол менен машыгам. Анткени мен футболго абдан кызыккан үчүн, ошон үчүн машыгам. Азыр биринчи чемпионат болуп атат. Кудай кааласа группада 2-нчи месттен алып атабыз. Кыргызстандагы айымдар футболу 1988 жылы Азалия айымдар футбол клубунан негиз алган. 1992 жылы Азалия командасы КМШ мамлекеттер арасында чемпион болгон. Ошондон тарта айымдар футболу акырындык менен өнүгүп келет. Азыркы өтүп жаткан биринчиликте өлкөдө айымдар футболу кайрадан жандана баштаганынан кабарлайт. Кыздар футболун өнүктүрүүдө биз эми мурдатан эле бизде атайын администратор бар, бизде атайын машыктыруучу бар. Ушул футболду караш үчүн ички чемпионатыбызды оңдойн деп атабыз. Эмки жылдан баштап 1-2 жылда ушул ички чемпионатты балдар чемпионатындай кылып туруп, бүт өлкө боюнча азыркындай эмес. Бир жерде келип 5-6 күн ойноп, анан кайра кетип 2-3 жолу. Эми бул минимум жок дегенде бир 6 ай болот. Чемпионаттын биринчи туру жыйынтыкталып, экинчи баскычка А тайпасынын футбол борбору менен Чүй курамасы чыкса, Б тайпасынан Абдышатага тең эч ким болгон жок. Ал эми Б тайпасынын экинчи орунду алган Каракол командасы да октябрь айында Бишкекте өтө турган финалдык баскычта ойномокчу. Гүлжан Турдубаева, Тимур Ногоев, ЛТР Бишкек.